Кызымдын бутун эскалатор тартып кетти. Кызымдын буту 4 жеринен сынган, сөөгү. Анан кожасын жыртып кеткен. 23 июньда биз эжелерибиз менен немеге чыкканбыз, сезонный товар, кийим алганы чыкканбыз, караванга кирдик. Караванга кирип, жаныбызда 2 кызым бар болчу. 2 кызым бар болчу. Эжем обмен валютага акча алмаштырганы кирип кеткен. Мен күндүн ысыгында эшикке кыздар менен чыкпайын деп каравандын ичинде калгам. Анан кийим карай берели деп экинчи этажга чыктык. Чыгып баратканда улуу кызым суу ичем деп калды. Кайра түшүш керек болгондуктан ошол момент эле эскалатор менен кайра түшүп келатканбыз. Эскалатор менен ортосуна чейин эч нерсе сезген жокпуз. Баардыгы жакшы эле болчу. Ортосуна жеткенден кийин бир үн чыкты. Анан ылдый жактан стык сездим. Бир нерсеге урулгандай болуп сездим. Ошол момент эле аябай бат болуп кетти. Ошол момент эле бутумдун, кызымдын бутун эскалатор тартып кетти. Улуу кызым оң жак бетимде болчу, бир лестница, бир тепкич ылдый болчу. Кичүү кызым жанымда, экөөбүз бир тепкичте бир турганбыз. Ал сол жак бетимде болчу. Экөөнтөн колумда кармап тургам. Сол бутун эскалатордун каптал жагына тартып кетти. Как кийин түшүнгөнүмдө буту ошол жер лестница түшүп кетти. И ошол момент тартып кетти. Менин билишимче, эскалатор ошол момент токтошу керек болчу. Бирок ал эскалатор токтогон жок. Бизди болжол менен 1,5 метрдей тартып кетти. Кызымдын тизесине чейин. Келинчегим айткандай болуп атат. Жана дагы укук коргоо органдарына ишенем. Өзү бардыгы туура жана чын, так чечип берет деп үмүттөбүз. Могу эл журтка дагы айрылгым келет. Менин келинчегим өзү жакшы кыйналып атат өзү. Анан ар кандай жана посттордун алдында комментарий жазганда, билип билбей эле жөн эле жазгандар дагы ошолор баягы бизге какой-то бир эмеси тийип атат да бизгечи. Ошолорго айтып кетким келет. Кызымдын буту 4 жеринен сынган, сөөгү. Анан кожасын жыртып кеткен. Терисин жыртып кеткен. Кожасын жыртып, терисин жыртып кеткен. Жаныбызда жүргөн, ошол жерде жүргөн адамдар жардамга келе баштады. Ошолор скорый чакырып беришти, МЧС чакырып беришти. Анткени МЧСтен башка эч ким чыгара алган жок. Ошол жака буту тыгылып калды. Эң биринчи скорый келди. Аябай бат эле келди. Андан кийин МЧС келди. МЧС келгенден кийин бизде 45 мүнөттөн өйдө. Болжол менен 1,5 сааттай ошол жерде кыпчылып турду кызымдын буту. Ошол 1 сааттан кийин, андан кийин кызым чыкты. МЧС чыгарды. Абалы оор. Сөөгүнө операция болбойт экен. Сөөгүнө биринчи кожасын, терисин дарылап бүткөндөн кийин гана сөөгүн карашат. Так жанагындай сосудтарын, кан тамырлары восстановление болуп, ичинде гнойлору тазаланып, кийин ошол гною эриңи кайра кайталанбаса, анда сөөгүн карайбыз дешет. Врачтар өздөрү да гарантия бере албай атат. Дальнейшем кандай болот? Азырынча ошол врачтардын көзөмөлүндөбүз. Эмоциональ
саламаттык абалыбыз оор эле. Анткени ар бир укол, ар бир капельница, ар бир физиотерапия, перевязка деген нерселерибиз бар. Алардын бардыгын көз жаш менен өткөрөбүз. Анткени кызым баягы психологический травма дейт эмеспи, ошол кабылган. Врачтардан коркуп, кулагын жаап, көзүн жаап ыйлайт. Ошол состоянияны мен өзүм аркылуу деле өткөрүп жатам. Оор эле. Жыйынтык пока эч кандай боло элек. Тергөөчү бизге ошо каравандын сотрудниктерин допрос кылып атабыз деди. Азыр иштери болуп атат деди, бирок жыйынтык чыга элек. Эч кандай жыйынтык. Биринчи окуя болгон күнү келишти. Менин билишимче бир сотрудниги келди. Келип жүрдү ушул жерде. Андан кийин 2 жумадан кийин директор келди. Андан кийин билип калдым, ал Нариман Тюлеевдин кызы экен, директору. Келип кызыңардын акыбалын билип коеюн деди элек, көрүп коеюн деди элек деп келип кетишти. Караван менен биздин эч кандай сүйлөшүүлөр деле болгон жок. Алар баягы өздөрүнүн сөзү боюнча мындай адам катары көрүп акыбалыңарды билип коелук деп келдик деди. Анан жардам керек болсо айткыла деп айтты. Бирок бизге азырынча жардам болгондо биз врачтарды биринчи кудайдан кийин врачтардын көзүн карап отурабыз. Анткени врачтар өздөрү айтып атат. Биринчи кудайдан, анан биз колубуздан келгенин баарын кылабыз деп. Биз кадамыбызды таштап койгонбуз, заявление жазылган. Бирок да айтып кеткендей эле тергөө болуп атат. Азыркы моментте мен главный целим кызым жакшы болуп кетсин, эртерээк жакшы болуп кетсе экен, мурукуду чуркап калса экен деген тилегим бар. Мисалы үчүн технические неполадки деп айтат эмеспи? Ошо техническая служба каравана может. Ошолор жоопко тартылышы керек деп ойлойм, может быть. Эми ал баягы тергөөчүлөр, баягы суд чечет болуш керек, кимиси жоопкерчиликке тартылат. Надеемся на справедливость. Алар иштеп атат. Ошол баягы мыйзамдуу өлкөдө жашагандыктан ошо чындык элге жетеби деген ой менен. Лечениясы боюнча азыр врачтар государство жагынан бизге абсолютно бекер эле лечение болуп атат. Анткени бекер эле лечение болуп атат. Бардыгы неме, бизден бир тыйын сурашкан жок. Карап атат эртеден кечке күнү менен эле врачтардын көзөмөлүндөбүз. Операцияга деп, буга тиге деп эч ким эч нерсе алган жок.